менен месир кезиңизде кызматташып, ошол мезгилде мамлекеттик мекемелерге Манастан лекциясын баштагансыз. Ошол демилген 1 ай аралыгында жүрсө дагы эзели манас укпаган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 9-чу кызматына чейин манас угуп, мени таң калганым ошол мезгилде 1 айда 4 жолу чакырган. Элско кызмат эле. Прокуратура, Каржы министрлиги, ошол кездеги Финпол, Жапыкеев башпол сиздин демилген колго алып, чоң бир жакшы мындай бир мамлекеттик кызматкерлер арасында, жетекчилер арасында чоң жакшы болгон. Ага чейин өзүңүз сөзүңүздөн, айткан кебиңизден, акыл насаатыңыздан да Манасты мисал келтирип, чүрбөй бир жүрөгүңүзгө ыйык тутуп, сизди ээрчиген, сиздин кеп кеңеш туккан жаштарга, жалпы элибизге бир жакшы багыт берип келесиз. Ошо манашчылардын атынан, Кыргыз улуттук манас театры атынан сиздин Манасты жайылтуудагы, Манасты озанып, кийинки муун өткөрүүдөгү чоң эмгегиңизди бир аз да болсо баалап коелу деген ой менен биздин Манас театрынын алгачкы жаңы чыккан Уран Манас төшбөлгүсү менен коюуну туура көрдүк. Рахмат. Жалпы жетекчиликтен, жалпы бул көбөлүгү анан бул биздин театрдын жаңы жылдык чакан белеги байке. Иш бөлмөбүздө, үйүңүздө манасчыларды эстеп, акындарды, дастанчыларды эстеп, Манас театрынан белектеп. Кара. Кабыл жүрүңүз. Аз болсо көптө көрүп, саман болсо чөптө көрүп дегендей. Эч ким жылдын мыктысын бербегендиктен болду. Мен ушунча мыктыгын арасына коюп келбей калдым. Сиз элдин жүрөгүндөсүз байке. Биздин жүрөктөсүз байке. Чоң рахмат, чоң рахмат. Өтө сыймыктанып, сизге тааныш болуп, сиз менен байланышып, кеп кеңешиңизди алып, сизди агай тутуп, ушул Манас шаартында көп жакшы иштер жасап келатасыз. Жалпы элдин кызматында жүрө бериңиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Амин. Изиңиз сүйгүлүктүү болуп, каалагандын баарын берсин, Канбектердин тагын берсин, сурагандын баарын берсин, Султандардын тагын берсин деген жакшы эле айтым келет. Укум кыздан дагы ушул улуу Манас бабабыздай эл баштаган, журт баштаган ачыксын. Ой, рахмат, чоң рахмат. Бул Манас атабыз Кыргыздын түбү, тамыры, Кыргыздын туусу, Кыргыздын берекеси, тарыхы, таржымалы, маданияты, дөөлөтү бул бардыгы Манас атабызда бар. Ошону сактап келаткан силердей инсандарга жараткан ыраазыбыз. Анткени баягы жазууларыбыз бир убакыт унутулуп калган, ошол мезгилде унутулуп кетмек жок болуп кетмек, бирок жараткан бизге башка эч кимде жок эстутумду бериптир, өнөрдү бериптир, сөз байлыгын бериптир. Бирок ошол элге берилген бир кут да кылымдан кылымга ошондойдор азайбай кайра көбөйсө көбөйүп келатат, биринин жолун бири улап келатат. Бир учурда корккон экенбиз, түркмөндөр менен манастар жолугуп келет го деп жагандай эмес. Өткөндө Москвада намаз айтканымда, манас айтканымда аябай ыраазы болдум. Ошол жердеги орустар деле, башка улуттагылар деле абдан таасирленишти. Анткени Манастын энергетикасы башкача да. Түшүнбөсө деле адамдар бир жүрөгү менен угуп, жүрөгү менен тыңдап, маани маңызын түкүрүн түшүнгөндөй бир касиети бар. Ошо Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун. Ошо Манас атабыз кандай ниет менен мамлекет курду эле, ошо мамлекеттин аманат катары алып, келечегин ам көрө турган бизбиз. Кудай бизге ариет берсин, намыс берсин, уят берсин, күч кубат берсин, өз колдо өз барбасын. Кыргыздын калпагы, манасы, комузу, биздин эң белгилерибиз да. Мына сен да башынан калпак түшүрбөй жүрөсүң. Бир эле мезгилде бул презентациядагы, бир эле мезгилде бул биздин маданиятыбыздын үн сөз тил кошпой эле деңгээлин айтып турган күзгүсү да. Ошол калпакты мен башыңа белек кылып коеюн. Кылдык. Кудай жолдо көп ийгиликтерге себеп кылсын. Айтканыңыз келсин. Аябай сонун жашап. Аябай сонун жашап экен.